Саламатсыңарбы? Мен Политклиника медиасынын журналисти Кымбат Турдубекова. Жашоо ушунчалык таттуу экенин мен азыр 29 жаштамын. 29 жашка келгени ушу биринчи жолу сездим да. Анткени менин балдарым апамдыкында болчу. Балдарымды дагы ойлоп, мисалы мен өлүп калсам алар эмне болот, кандай болот, кимдин колунда калат деген ойлор болбой койбойт экен. Ошону ойлоп дагы мындай кечирип койсоң, мен мындай жашашым керек, мен бул ооруну жеңем деп өзүмө улам мындай кайталап стимулда берип аттым да. Мен балдарым үчүн, ата-энем үчүн жашашым керек деп. Ушинтип ооруп калгандан кийин ушинтип кечке мындай ойлор келбей койбойт экен да, адамбыз да, ойлонобуз дегендей. Ушундай кыйын учурда дагы кыйналып жаныңды коерго жер таппай калган учурда мындай ойлор көп келет экен, ар түрдүү ойлор. Коронавирус бар, мен аны жеңдим. Мен июнь айынын башында ушул жумушума байланыштуу коронавирус менен ооруп айыккандардан интервью алып, маектешип, алар менен жолугуп жүрдүм. Ошол учурда эмнегедир менде мындай кооптонуу деле болбоптур. Мен дагы вирус жуктуруп алышым мүмкүн депчи ойлогон да эмесмин. Анан июль айынын башында өзүм ооруп калдым. Менде кандай башталды симптомдору? Биринчи эле башталганда ушул көкүрөгүм ооруду. Көкүрөгүм аябай ооруп, ачышып бир башкача ооруду. Анан мен көкүрөгүм ооруганда эле өзүм балким мага жугуп калдыбы деген ойдо рентгенге бардым. Рентгенге түшсөм, ошо эки тараптуу пневмония экен деген результат чыкты. Ошол жерден эле мага дарыларды жазып берди. Ал учурда чындыгында менин абалым жакшы болчу. Өзүм эле басып жүргөм. Ушу көкүрөгүм ооруган эле бир аз тынчымды алганы болбосо, башка эч жерим ооруган эмес. Ошол түшүп келген күнү эле температурам 38,7-ге көтөрүлдү. 38,7, 38,6 болуп атты. Өзүм дагы аябай шалдырап, кара тер басып, бир чыйрыгып эле ушинтип аттым. Аябай чыйрыгып аттым, жылыбай жаттым, кабат болуп кийинип алып отурдум үйдө. Төшөктөрдү жамынып алып жаттым, бирок ошондо дагы мындай жылыбай койдум да эч эле. Дарыларды ичип аттым, суу ичкиле көбүрөөк деди, сууну да ичип аттым, гимнастикасын жасап аттым. Анан 3 күн өттү, 3 күн өткөндөн кийин мен абалым мындай оорлош баштады күндөн күнгө чындыгында. Дем алуум начарлап баштады, жөтөл пайда болду аябай, тамагым кытышып атты. Анан өзүбүздүн аймактык поликлиникага бардым, 3 күн дагы капельница алып аттым. Ошол ооруп баштагандан 6 күн дегенде менин абалым аябай начарлады. Тура албай калдым. Денемди да калтырак басып, бир титиреп ушундай учур болду да. Дем ала албай, өзгөчө кечкисин саат 5тен кийин аябай кыйналып, дем алганга аба таппай, деп мындай эшикке чуркап чыккан учурум болуп атты да. Чуркап чыгып аттым, бирок өзүмдү кайра алаксытып, мен дарыларын ичип атам, капельницасын алып атам, жакшы болуп кетем деп ушинтип аттым өзүмдү алаксытып. Анан кайра поликлиникага барганга туура келди. Ал жактан дагы 2 күн ал капельницаңды жакшы болуп кетесиң деп ошентишти. Ошол учурларда 118ге да чалдым, 118 кызматына дагы чалдым. Ооруп атам, ушундай тест аласыңарбы, келип ПЦР дедим. Бирок алар сиздин абалыңыз жакшы эле экен, суу көп ичиңиз, парацетамол температураңыз көтөрүлсө ичиңиз дешти. Алар айтканын эле аткарып аттым. Ошол учурда бир күнү, ошол күнү эч эсимден кетпейт. Саат 8 болчу, 8де кечке. Дем жетпей бир башкача сезим болуп атты менде. Как будто мындай бирөө келип мени муунтуп аткандай болуп аттым да, азыр мына өлтүрөт деген сыяктуу сезимдер болуп атты. Жолдошум да жумуштан келип калган эле ошол учурда. Анан эшикке чуркап чыктым. Мен мындай тапчыкамды дагы чалабыла кийип алып эле эшикке чуркап чыгып шамал издеп баштадым да, мындай жел жак болсо ошол жактан дем алам го деп ойлодум го.
оюмда. Анан эшикти басып жүрдүм. Огуш бетер мындай дем алганым оорлоп атты, кыйналып аттым, ыйлагым келди ушунчалык. Мен ооруган учурда бул оору менен ооруп каза болгондор аябай көп катталып атты. Аларды көргөндө дагы аябай тынчсызданып, өзүмдү коерго жер таппай жаман болуп аттым. Анан өзгөчө ушу 7-8 күнү дем жетпей аябай кыйналдым. Ошол учурда мага айтышты эмне деп, кислородный аппарат алышың керек, ошол менен дем алып тур, пока жакшы болгуча депчи. Анан аны алып, ага чейин кайнак сууга соданы салып, ошого дем алып аткам, ингаляция кылып атканда ошол кадимкидей жардам берди. Анан баягы аппаратты алганга туура келди. Аны алып ошондон дем алып аттым. Ал да бир топ жардам берет экен. Бир күн ошону колдонгондон кийин эртеси күнү менден мындай көбүк эле түкүрүп аттым да. Бир күн кечке тынбай көбүк түкүрдүм. Көбүк түкүргөндө дагы бул эмнеси чыкты деп аябай кооптонуу болду менде. Ошо обсервацияга да бардым бир күнү, дем жетпей кыйналып. Ал жактан мени текшеришти, текшерип көрүп эле сатурация бир аз түшүп кеткени болбосо, жакшы эле, бул жакта сизден жаман ооругандар жатат. Сизге тескерисинче бул жактан жаман болосуз. Андан көрө үйгө барып эле жазып берген дарыларды ала бериңиз дешти. Анан ал жактан мага кайрадан дарыларды жазып берди, капельницаны жазып берди, гепарин жазып берди. Гепаринди бир күн издейт ишенесиңерби? Бир күн издеп таппай, эртеси күнү кечинде дегенде таптык. Ошол учурда мен ичим да өтүп, кусуп, аба жетпей, аябай кыйналып аткан. Гимнастика жаса дешти, бирок аны жасаганга да абалым келбей турган да. Шалдырап эле жатып, 2-3 күндөн бери эчтеке ичпесең, же мындай баспасаң жата берет экенсиң да. Алың да жок болуп калат экен. Анан кечинде эртеси гепаринди сайгандан кийин ошол мага мындай жардам берди окшойт да. 2 күн алгандан кийин кадимкидей аппетитим ачылып, мындай маанайым дагы бир аз жакшы болуп, кичине басып, гимнастика жасап ушинтип аттым. Анан көбүрөөк балдарымды ойлоп, чындын да кооптонуп аттым да. Анан алар үчүн жашашым керек, мен күчтүүмүн деп өзүмдү дагы алаксытып, өзүмө стимул кылып аттым. Анан жакшы болуп айыгып калгандан кийин 2 күн өзүмдү мындай башкача алып жүрдүм да. Ойлорумду жоготуп, жасап аткан нерсемди унутуп калып, бул оору көрсө ушу адамдын нервный системасына дагы кандайдыр бир таасирин берет окшойт. Мисалы, тамак жасап атып, жарымына жеткенде аны унутуп коюп, күйгүзүп салып, ушундай учур болду. Магазинге баратканымды унутуп калып, кайра жарым жолдон келип, бирөө менен, мисалы, жолдошум менен сүйлөшүп калсам, ал башка нерсени сурап сүйлөп атса, мен таптакыр башка нерсени сүйлөп аткан учурум болду. 2-3 күн ошондой болдум. Кол бутум шишип баштады. Бетим шишиди, өпкө жак, жүрөк жак, бутум аябай шишиди. Бутум аябай шишип кетти. Ошондо да уже мындай денемди калтырак басып, чын эле бул оорудан айыкпай калабы, чын эле өлүп каламбы, мен айыгып калбадым беле деген сезимдер пайда болду. Анан 2-3 күн дегенде шишик тарады. Бетимде өзгөчө шишик аябай басып, мындай күзгүгө каранган сайын жаман болуп аттым да. Мен капельницаны жаныбыздагы аптекадан алып аттым. Капельницам бүтүп, айыгып калдым. Анан эшикке дагы свежий воздухка көп чыккыла деп атпадыбы. Анан кечинде элдер жокпу, терезени карап чыгабыз да. Өзүң да кооптонот экенсиң да, анткени башкаларга жуктуруп албайын деп. Анан эшикти карап, подъездден түшүп баратсам эле баягы кошунам жанында дагы бирөөнү алып алыптыр. Анан мени токтотуп эле, биз да билип алалычы симптомдорун. Сенде кандай болуп башталды, эмне болду деп эле менден сурап киришти.
Мен болсо күлүп эле жакшы айткым келген жок, чындыгында канчалык кыйналганымды эч эле айткым келген жок. Анан жакшы эле бир аз ооруп калдым деп көп айтпай эле басып кеттим. Андан кийин ал кошуналарым балким дагы башкаларга айтса керек, мүмкүн. Мени көргөндөр эле мындай алыстан басып атышты да, алыстап мага аябай билинип атты. Анан эң өкүндүргөнү ошо кошуналардан дагы көптөрү ооруду. Анан мен бул оору менен ооруп чыккан адам катары адамдарга эмне деп айтат элем? Сактангыла, сактаныш керек. Бул оору мага жукпайт, менин иммунитетим күчтүү деген таптакыр болбойт экен. Бул ооруну сен кайдан жуктуруп алганыңды да билбей калат экенсиң. Мен чындыгында билбей калдым каяктан мага бул оору жугуп калды. Балким маршруткаданбы, балким көчөдө жүргөндө айта албайм да кайсыл жактан жуктуруп алганымды. Мен бул ооруну адамдарга, мындай душманыма дагы каалабайм.